Жаратылыш бул адам баласы тынчтык жана гармония тапкан жер. Бирок токойлор, жайлоолор, тоолор көзгө көрүнбөгөн коркунучтарды жашырат. Бул коркунучтардын бири кенелер. Бул видеодо биз табиятта кездешкен ден соолукка коркунуч туудурган кенелер темасын талкуулайбыз. Кене энцефалитинен өзүңүздү жана жакындарыңызды кантип коргой аласыз? Кайсыл учурда дарыгерге кайрылуу керек жана биринчи жардам кандай көрсөтүлөт? Ушул суроолорго республикалык карантиндик өтө кооптуу жугуштуу оорулардын зооэнтомологиялык лабораториясынын бөлүм башчысы Зайнидин Мамыров жооп бермекчи. Бул кене энцефалит оорусу бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагында өтө корч мүнөздөгү өтө оор вирустук илдет деп айтып келебиз. Анткени бул оору болсо ушул мээнин шишигин алып келиши мүмкүн. Андан тышкары дагы ушул параличке алып келүү коркунучтары бар да. Ошонусу менен өтө коркунучтуу илдет деп айтып жүрөбүз. Андан тышкары жеңил формалары бар. Эми жеңил формаларында бул баштын катуу оорусу, ошол арка моюндун тартылуусу дагы бир симптом болуп, бул дене таптын өтө жогору көтөрүлүшү, 39-40 градуска чейин жетүүсү белгиленет да. Кене вирустук энцефалит оорусунун инкубациялык мөөнөтү деп коебуз. 7-14 күндүн ичинде уже кене чаккандан кийин билине баштайт. Негизинен ошо 30 күнгө чейин деп белгилейбиз да. 30 күнгө чейин эгерде кене энцефалитинин очокторуна барып келген кишилер болсо, кене чаккан болсо 30 күнгө чейин наблюденияга, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда наблюденияда болот алар. Бул 7-14 күндөн 30 күнгө чейин созулушунун себеби бар. Анткени кене чаккан учурда кене канчалык денеде көбүрөөк турса, ал ошончолук баягы кан соргон учурда вирустар денеге көбүрөөк түшөт да. Ошол себептүү ал эртерээк ооруп калуу коркунучу бар. Ал эми кене чаккан учурда баягы көрүп калып алып таштаса, баягы вирус азыраак түшүп калат да организмгечи. Аз түшкөндө баягы кайра вирус өзү көбөйүп, симптомдор башталганга чейин ушул 30 күнгө чейин созулушу мүмкүн да. Көпчүлүк учурда кенелерди биз баарыбыз билгендей эле бардык Кыргызстандын аймагында токойлордо, тоолордо жаратылышка чыкканда кездештирип келебиз. Ал эми кене вирустук энцефалит оорусун алып жүрүүчү кенелерди атайын бизде аныкталган аймактар бар. Кене вирустук энцефалитинин очоктору деп айтабыз. Ошол жерлерде ушул ооруну жуктуруп алуу коркунучу бар. Бирок башка очок эмес аймактардан чаккан кенелер болсо, алар оору жугузбайт. Ошон үчүн бул жерден так билишибиз керек да. Бардык эле кенелер оору жугуза бербейт. Бардык эле аймактан чаккан кенелерден оору жугуп калуу коркунучу бар деп айтпайбыз да. Ошол очоктордон, кене энцефалит оорусунун очокторунда чаккан кенелер өтө коркунучтуу болот. Эгерде кене чаккан учурда 3 күнгө чейин эртерээк кайрылган болсо, кененин түрүн аныктап, ошол кене чаккан аймакты аныктап туруп, эгерде ошол оору жугузуучу болсо, биз 3 күнгө чейин ошол иммуноглобулинди саябыз. Ал баягы экстренный профилактический препарат болуп эсептелинет да. Ошону менен баягы оорубай калуу коркунучу жогору. Андан тышкары кээ бир учурларда болот, кене чаккан учурда кенени билбесиздик кылып, кенелерди жулуп алып ыргытып салышат. Анан кийин кене чакты деп кайрылып келишет. Аларды биз кан тапшырттырабыз. Биздин лабораторияда атайын ушул кене энцефалит оорусуна изилденчү каражаттарыбыз бар. Ошонун негизинде 2 парный сыворотка деп коет, 2 жолу кан тапшырат. Эгерде ошол кандын составынан ошол вирустар чыгып кала турган болсо, анда биз ал кишини уже дарылоого ооруканаларга жөнөтөбүз. Сөзсүз түрдө бардык биздин жашоочуларга, эс алууну сүйүүчүлөргө айта кетчү нерсе, кене чаккан учурда кенени таап алган болсоңуздар, кенени ыргытпаңыздар, же болбосо өртөбөңүздөр деп айтат элем. Анткени ал кенени сөзсүз түрдө изилдешибиз керек лабораториядан. Ошол лабораторияга алып келсеңиздер, биз андан аркы консультацияны айтат элек да. Жабышкан кенени алуу жолдору көпчүлүк учурларда кездешип жүрөт бүгүнкү күндө. Баягы жабышып турган кене чыгышы да өтө оор болот да. Анан аны чыгарууда ар кандай жолдорду колдонуп жүрүшөт. Май коюшкан учурлары бар, спирт сүйкөгөн учурлар бар. Ал эч кандай жардам бербейт.
Бул эгерде тоо шартында боло турган болсо, жаныңызда жанагы пинцет жок боло турган болсо, искектер жана каш тергичтер деп коебуз. Алар жок боло турган болсо, атайын эле баягы кийим типкен жиптер болсо, акырын ал жипти спирт аралашмасы бар любой растворго тазалап алып туруп жипти ошо кененин баш бөлүгүнө акырын байлап, анан кийин сааттын айлануусунда тегеретип бурап тургандан кийин кенени акырын тартып чыгарып алса болот. Сөзсүз түрдө курсак бөлүгүнөн байлабаш керек, баш бөлүгүнөн байлаганга аракет кылыш керек. Эмне себептен? Анткени курсак бөлүгүнөн байлаган учурда кененин ичиндеги вирустардын баары баягы курсагы сыгылганда көбүрөөк баягы заражение болуп калуу коркунучу бар да. Ошол үчүн колдон келишинче баш бөлүгүнөн жип менен байлап алып, акырын сааттын жүрүшүндө ыкмасы менен айлантып чыгарып алып, аны ыргытпастан ошол таза идишке салып туруп алып келишибиз керек. Андан тышкары, эгерде үйдө болсок, ошол эле пинцет баардык жерде эле боло бербейт. Каш тергичтер көбүнчө аял кишилер колдонот да. Ошол каш тергичтердин деле башын жакшыраак спирт менен тазалап сүртүп туруп, анан кийин кененин баш бөлүгүнөн акырын кармап, анан айлантып бурап чыгарып алсак болот. Эгерде кээ бир учурлар болот, баягы кене чаккан учурда дене сезгенип да, дене сезгенип шишип кеткен учурлар болот. Кене алуу өтө мындай кыйынга турат да. Ошол учурда сөзсүз түрдө ошол жакынкы медициналык мекемелерге кайрылып, ошол жерде хирургтар бар, атайын өзүлөрүнө тиешелүү ыкма менен алар чыгарып алып беришет да. Бардык эс алууну сүйүүчүлөргө жана жалпы Кыргызстандын жарандарына айта турган нерсе, бул баарыбыз эле жаратылышка чыгабыз, баарыбыз эле ошол тоо таштын арасында эс алганды жакшы көрөбүз. Балык сүйүүчүлөрү бар, ошол эле токойдо иштеген жарандарыбыз бар. Ошолордун эсине сала кетчү нерсе, бардык жерден кенелерди кездештирүүгө болот. Анткени дагы айта кетишим керек, кенелердин активдүүлүгү бул түндүк аймактарда ушул как раз мынакей майдын башталышынан күндүн жылышы менен активдүүлүгү күчөй баштайт. Ал июнь-июль айларына чейин, күн катуу ысыганга чейин созулушу мүмкүн активдүүлүгү. Мына ошол учурда жаратылышка чыга турган болсоңуздар, азыр дагы мынакей мектеп окуучулары дагы экскурсияларга баягы камданып отурган учуру бар. Май айларында майрамдар көп болгондуктан ошол жаратылышты эс алабыз дегендер бар. Ошолордун эсине сала кетчү нерсе, атайын ошо жаратылышка чыкканда астыңыздарга брезенттен же болбосо таар деп айтабыз, ошондой материалдардан салып, анан кийин төшөнчөлөрдү салып отурсаңыздар. Андан тышкары ошол жаратылышка баратканда сөзсүз түрдө ачык түстөгү кийимдерди кийсеңиздер деп айтат элек. Анткени ошол кенелер жүргөнүн ачык түстөгү кийимдерден байкасак болот. Андан тышкары дагы башыңыздарга сөзсүз түрдө баш кийим кийип алыңыздар. Аял кишилер ушул моюну ачык болбош үчүн моюндарына жоолук салып алса да болот да. Анан эң башкысы ушул буттарыбыз жабык болуш керек да. Кенелер ошол чөптөрдө жүргөндүктөн буттарыбызга жармашып анан өйдө кетет да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө бак элеги узун шымдарды кийип, болушунча ошол байпак менен бекитип алыш керек да шымдарды. Андан тышкары дагы бизде азыр дарыканаларыбызда атайын ошол кенелерди качыруучу маз, лосьондорду сатып атат. Ошолорду каражаттарды алып, дененин ачык жерлерине, кийим жаппаган жерлерине, колдорубуздун ачык жерлерине, моюн, беттерибизге ошол кенени качыруучу каражаттарды колдонушубуз керек. Жаратылыштабы же шаардабы кене энцефалити жөнүндө билип алуу сизди жана жакындарыңызды болорудан коргойт. Кене энцефалитине каршы күрөшүүдө сактык эң биринчи орунда экенин унутпаңыз.